жигиттердин ушундай арасында Үнү чыкпай атат. Болду. болуп атам эми. Envor компаниясына келгениме 8 ай болду. 27 майда биз таанышып, ушул Envor компаниясын таанып, ушул Envor компаниясында иштейм деп мен өзүмө решение кабыл алып, күйөөмдү көндүрүп как-то мен өзүм азыр элестетсем ошол күндөрүмчү азыр ойлоп туруп иногда ойлонуп кетем да, если ушундай кыйынчылыктар болуп, ушундай изменение болуп кеткенде мен жок деп эле 4 балам эле кармап эле үйдө эле отура берет элем деп иногда ойлоп кетем. Но иногда айтамын, жок дейм да. Сен кандай адамдарды таптың, кандай адамдардын окружениясында жүрөсүң азыркы күндө сен. Мурунку Динара болгонуңда просто эле не иш кылсам экен, кайсыл ишти кылсам экен деп дагы деле изденүүдө ушул эмеде эле жүрмөкмүн да. Мен шүгүр дейм, 29 жашта болсом дагы 18 жашымда турмушка чыккам, 20 жашымда уже кызым бар эле да. Бирок дайым эле мен изденет элем да. Атам да айтчу все время, сен ушундай элдин арасында эл менен жүрө турган кызсың, өзүңдү эч качан наемный иште жүрүп, өзүңдүн времяңды, өзүңдүн убагыңды кетирбеген, сен эл менен жүрүшүң керек деп мен ушинтип эле эме кыла берсе да, сен уул болуп калганыңда уже мен сен башка бир жерлерде иштейт элең деп ушинтип экөөбүз сүйлөшүп калганда ушинтип все время айта берчү да. Анан бир үйдө бир нерсе болсо дагы дайым мени чакырып, менсиз үйдө бир нерсе бүтпөйт эле да. Няган шаарында 10 жыл жашаганбыз буга чейин. Анан атамдар бир идеяны айтса, ошол идеяны мисалы үчүн үйдү сатабыз, биз башка үй алабыз дегичектир, алар саткычактыр. Мен уже кичинекей үйүмдү сатып, башка үй табып койчумун эле да. Мен дагы силердей кылам. Мен дагы үйүмдү сатып туруп, башка үй алам деп туруп, ушундай мен мындай эме кылат элем да. Путиндин акчасын 12-жылдан бери токтотпой жеймин. Болушунча аламын Путиндин акчасын. Анан ошол күндөрдүн биринде Екатеринбург Нягандан, анан атам ооруп калгандан кийин биз ойлодук да. Мен все время айтат элем, атам айтчу да, ушул деревяшка үй снос болсо, анан биз силер ушундай сонун үйдө жашасаңар деп ошентип эме болуп калды. Анан атам ооруп калды. Ошол жылдары анан мен эме болуп баштадым. Ушундай атам мечтайт кылган үйдө мен жашайм дедим да. Ошол үйдө мен жашайм дедим дагы. Үйдү ушундай эле бир айда эле продажага койдук. Анан үйүбүз деле ошол бир айдын ичинде сатылып, бир айдын ичинде мен үй таптым да, башка үй таптым. Екатеринбургдан жаңы ошол 22-жыл бүткөн үйдөн табып, ошол үйдө мен даже ошо мебелдерди алып, кухняны алып атканда атам келип ушул үйдө жатат, ушул үйдө отурат деп мечтайт кылып, ал ошол времяда мен ошол гана мечтам болчу да, ушул үйгө алып келип, мен ошол домго кирип кетип атканда ушундай башкача эле да, башкача эле үй болчу. Үй да, ошол үйдү алдык. Анан ушундай ойлойт элем да, атам келсе ушуну көрсө, менин балдарым ушундай үйдө жашап атат деген эме болсун деди. Бирок ол үйдү алган үйүмдү көрбөй калды. Алган мебелдер бардыгы эле ошол маалда мен алып атканда, мен ошондой мечта менен алгам да, ушул мен алган үйдү атам көрсө, ушул жерде мен жашап атканымды көрсө, мен ушундай успехке жеткенимди көрсө деп, мен ал маалда только үй деп ойлойт элем да. Менин жетишкен ийгилигим только үй болсо, менде бакыт болот, менде бардык нерсе болот деп, үй, машина болчу да. Оказывается, андай эмес экен да. Үй, машина, акча болгондо дагы адам баласы өзүн таанып, өзүн өстүрүп, өзү душевно өзү качан ошол адам экенин сезгенде, өзү башка адамдарга кандай десем, совет берип, ошол адамдарга кандай пайдасы тийгенде гана ошол адам жашап атканын сезет экен да. Мен ошол 18 жашында чыксам, ошондон кийин только гана үй алсам, машина алсам, Кыргызстанда үйдү жашасам, мен мечтам ошол эле болчу экен да. Ушул эле болчу экен. Андан башка мен мечтам жок болчу да. Мен ушул үй кылсам, анан жылда той кыла берет элек, 2 жыл сайын төрөгөн сайын жентек той кыла берет элек, туулган күн кыла берет элек. Ошол гана окружение болчу да. Анан ошол 27 майда дагы мен буга чейин мен сетке келгенимде ондой деле мындай холодный контакт менен иштегенде мен кыйналган жокмун.
буга чейин эмнеге дегенде мен салондо иштеп, татуаж кылып, перманент кылып, адамдар менен иштеген жолду билет элем да как-то. И духи сатат элем. Көчөдө сатып, духи сатып жүргөндө эле бир күндө эле ушу Нурзада эже мага айтып калды. Нурзада эже ошо чыксам ошо биздин домдо уборкада иштейт экен, дворник болуп. Анан Нурзада эже айтып калды: "Эй, Динара, ушундай рассат лидерлер келип атат. Анан биз Арфейнде иштегенбиз, алар Хорватияга барышкан, анан бияка барышкан деп эле ушундай башкача эмелер менен айтып берди да. Нурзада эже, өзүңүз дедим, кармаганыңыз ушула барат да, мага да миллиондорду айтасыз да эже дедим да. Мен басып кеттим. Өзүм үстүмдө когум менен мындай нес болуп эле жүргөм да. Нурзада эже деп эле ушинтип мен ойлодум да. Анан кийин уже ал эжени көргөндө мен сыртка чыксам, азыр ошол эжени көрсөм дагы мага ошол компаниясын айтат дедим дагы. Үйдөн чыкканда дагы күйөөм айтат элем да: "Эй, Айбек, мына жерде мен тааныбаган эже жаман жинге этип атат. Эшикке чыксам эле кечке эле бир компанияны айтып атат" деп эле ушинтип калдым да. Деп анан ошентип эле лифттен сүйлөшүп чыгып кетсем, лифтти ачсак Нурзада эже пешинебизде турат го. Чочуп кеттим да, ой тобо кылайын деп эле анан басып чыгып кеттик, бас деп эле анан токтотуп эле мени: "Динара, помнишь, мен сага айттым эле, ошол лидерлер келди" деди да. Анан барайлык жүрдү, ошентип калды. Хорошо деп эле бардык. Барсам Гүлнар эже экен, Гүлнар эже, Назира эже отуруптур. Барсам кафеде экен, тамак заказ кылып коюптур. Эми айтып эле атышат да. Анан мен анда кандай ой менен бардым алар менен жолукканы. Азыр барсам буларда, значит, акча бар экен, ушу 3-4 духими сатып келсем деген эле ойдо баргам да. Ошол эле ой болчу да менин оюмчу. Анан барып эле алар өзүнүн товарын айтат, мен болсо ушундай оригинал духилер бар, анан менде ушундай деп эле ушуларды айтам да, только аларды уккум келбейт да. Анан эле ошентип айта берип Назира эже сүйлөдү, мага түшүндүрүп берип атат. "Берке, сен" деп эле мени жанына чакырып алган, деп эле. Анан мен өзүнүн иштеген акчаларын көрсөттү. Жакшы деп эле. Мен бирок алардын баардыгын эме кылган жокмун. Мээмде лишь бы ушу 3-4 немени сатсам, духимди сатсам, мен чызсам да үймөчү. Анан ошентип эле эме кылдым да. Кийин анан онкологиядан жакшы болду дегенде мен токтоп калдым ошол жерден. Анан кандай эле дедим, кантип онкологиядан жакшы болду дедим. Деп ошентип биз 1 жыл дедим, атам апарбаган жерибиз калбады. Онкологиядан кантип эле жакшы болду десе эле, анан жакшы болду деп эле ошол онкологиядан уккандан кийин эле уже Назира эже, Гүлнар эже мага көп эмелерди айтты. Ушундай көкүрөгү ишип кеткен аялдын ушундай результат болгон, ушундай деп мага рахат жеңин результатын айтып берди. Мен ошондо шок болдум. Ошол күндөн баштап менин мээмде неге биз ошол атам ооруган убакта мен ушул тиминди укпадым деген ой мага покой бербей койду да. Ошол күндөн баштап эмне кылсам экен деп мен анан ушул лишь бы ушул аял менен сүйлөшүшүм керек деген ойду киргиздим оюма. Анан күйөөмө айттым: "Жакшы экен, ушундай". Күйөөмдүн ашказаны ооруйт болчу. Ашказаны жакшы болду. Таксиде иштейт эле, мындай үйгө шашып келет эле да. Шашып келгенде эме даяр болуш керек эле. Тамак даяр болбосо уже жаңжал чыгат эле да. Ашказаны ооруп, ушинтип мучение болчу да. Анан бир жума ичкенден кийин эле күйөөм айтты: "Жанагы дарың жакшы окшойт, мен ашказаным оорубай атат" деди. Ошентип эле кофени, тимин ичип эле жүрүп эле да. Анан өзүбүз күндүгө нижаланы, берки майын шубап баштадык буттарыбызга күндүгө да. Анан эле бир күнү ошол эмеден кийин күйөөм да чачымды өстүрүшүм керек деп берди да. Анан мен ошол нерсе эме кылдым да. Анан кийин эми мен Гүлнар эжелер менен, Назира эжелер менен жолуктурушум керек да. Күйөөм да: "Мен сенин чачыңды өстүрө турган дары таптым, жүр бир жерге апарып келем" дедим да. Анан кийин күйөөм өзүнчө эле иштен шашылып келиптир. Шашылып эле келип: "Эй, жүр, алиги жериңе апарып коесуңбу" дейт. Анан эми эмне болот экен деп апарсам эле анан күйөөм болсо неме болуп баштады. Барып эле Назира эже болсо дагы маркетингди окуп баштады, миллиондорду айтып баштады да. Ал маалда каякта миллион дегенди биз 100 миңди деле зорго аш кылып мындай эме кылбайт элек. Мен ошондой миллиондорду кармап көнгөнбүз, бирок баары бир ал үчүн иштеш керек деген эле ой бар эле да. Монтип иштеп, эл менен иштеп, оңой жол менен тапкан акча. Бул оңой эмес, сетте иштегенчи. Бул оңой эмес да. Эң кыйын иш ушу өзүчү. Бирок андан дагы биз мындай наемныйда иштеп туруп эле ушундай эле жашообуз өтөт го деген эле ой болчу да. Ошол күндөн баштап мен өзүмчө күйөөмө күндүгө кечкурун барып алып эле: "Ушундай кылайлык, сенин ашказаның жакшы болду, мен ошол эжени көрөйүн, онкологиядан жакшы болгон эжени көрөйүн" деп эле ушинтип айта бердим. Апама чалдым. Апам болсо "Когуң бар, үйдө отур" деди. Ыйлап ошол күндөн баштап уже менин күрөшүм башталган экен да. Бул эндворк үчүн ошол күндөн баштап менин күрөшүм башталган экен. Кийин биз
балдарымдын эмеси бүттү, обучение сабактары бүттү дагы, балдарым өзү 2 ай эле окушту да, ал жакта школадачы 2 ай окуп эле эжекелерине бир шылтоон айтып, биз ушундай приезжаем деп алып, ушинтип эме кылдым дагы, документтерди чыгарып алдым. Чыгардым дагы 3 айга апарып таштап келелик балдарды дедим да. Мен ойлогом да андачы. Энборгдо мен 3 ай иштесем эле уже болуп кеттим деген ой келген да ал маалдачы. Болду, ошо миллиондорду алып туруп эле келип эле болду ушу жактан мен миллионду табам деген ойдо келип эле балдарым менен сүйлөштүм. Балдарыма айттым, силер дайым дедим ошо мультиктерди көрөсүңөр, чоң домдорду мечтать кыласыңар дедим. Ошолорду мечтать кыласыңар, бирок ошол нерсе бизде жок азыр. Бизде пока үй эле бар. Силер 3 ай Кыргызстанда жүрүп турсаңар, эми биз аларды апарган эмеспиз да башка жаккачы. 3 ай эле Кыргызстанда жүрүп турсаңар, биз ошол миллионду табабыз деп ошенттим да. Анан как это деп ошентиши, торговый центрге киресиңер дагы дедим. Ошол жерге төртөң кой берем да, каалаган нерсеңерди алып чыгасыңар деп аларга отуруп алып сүйлөп атам да. Анан каалаган нерсеңерди алып чыгасыңар десе, алар уже выбирать этип алышкан. Мен это хочу, то хочу деп алыш. Анан кийин да азыр чалганыбызда деле миллионго жетти акчаңар дейт. Миллиондон көбүп кетти деп коебуз азыркы күндөчү. Ооба көп дейбиз да. Анан ошентип Кыргызстанга апарып таштап келдик балдарыбызды. Кичинекейибизди алып келип алганбыз. Колубузда күйөөм болсо нянька болот. Кызым болсо кыйкырат офиске келгенден кийин, офиске келгенден кийин эле уже мен жашоом бөлөкчө болуп кетет дедим. Келсем эле эми башкача кыялдар менен келгем да. 2 черимдиктанчы. Анан келсем эле эч ким карабайт. Баардыгы эле өзү менен эле иштеп атат. Анан кийин эле эмне кылсам экен, холодный контакт ачыгам күндүгө. Күйөөм деле мен менен эле жүрөт. Ушинтип эле күндөр өтүп, мындай ай жабылганда кечке мен эме кылат элем да, Назиреже көз алиги тажиктердин эмеси бар эле, ошол жерге кирип алып ыйлайт элем мен болсочу, эмнеге менде статус жок депчи. Оказывается, ал статусту өзүм заслуживать этпепмин да. Анын үчүн иштешим керек экен эле. Аны билбей эле Назире болсо, эмне ыйлап атасың, ыйлаба деп ошентип уруша берет эле да. Назирежеге азыр рахмат деп коюшум керек иногда. Эме деп, эмне ыйлап атасың, сен иштебесең адам бүтпесең деп ушинтип экөөбүз эме жөн эле мөлтүр булак болуп ыйлайт элем да, жана сторону жаап алыпчы. Анан кийин ыйлап, айдын акырында элдерде статус бар, менде жок, кантип эле мен кечке эле адвайзер болуп жүрө беремби деп ушинтип ыйлайт элем. Анан өзүм жанында ишенгенде эле адам жок болчу экен. Анан уже анда жолука кире элек элем. Кийин анан өзүмчө ой кетип, мечитке бара баштадым. Мечитке кетип кандай, Кудай, мен жаныма бир эле адам берсең, ошол адам кечке мен жанында жүрсө, мен эмне деп ойлосом, ошол адам жанында жүрсө деп ушинтип мечитке жеткичектир ойлонуп барат элем да. Мечитке барып алып, бир күн эле кийим алдым дагы. Кирдим дагы, ороонуп чыгып алдым. Жолука кирем мен деп элечи. Ушундай өзүмө решение кабыл алдым да, деп ошол күндөн баштап изденип эме кылып баштадым. Мимозаженин жанына баштан коркот элем. Мен мимоза ушунчалык сүрдүү болчу да, мурунчу. Вот мимоза келгенде мен чекеге жылып турчум эле да. Гүлнаржеге рахмат. Любой учурда сонун болот деп эле поддержка бере берет болчу да. Анан кийин каякта сонун болот, биякта мондой болот атса деп ичиме сүйлөп басып кете берет элем да. Каякта сонун болот деп эле анан кийин холодный контактка чыгып иштедим. Бул сетевой компанияда иштеш мындай осознанно эле адам өзү решение кабыл алып, мен иштейм, мен ушул жерде до конца жүрөм деген гана адам иштебесе, атак мындай акча үчүн келген адам бул жерде иштей албайт да. Баардыгыбыз эле акча деп жүрөбүз бул жердечи. Но деген жери бар да. Но анын үчүн биз өзүбүз окушубуз керек, изилдешибиз керек. Ошол миллион келе тургандай биздин мээбизде знаниябыз болуш керек да. Ошол миллионго өзүбүз даяр болмоюнча Аллах таалам ал миллионду бизге бербейт да. Ошол күндөн эле мен өзүмө кандай десем, кийин өзүмө ушунчалык лидер издегим келди, өзүмө наставник издегим келди. Мимозага кире берет элем мен, чтобы ушу мимоза менен эле ушундай мындай жакшы связь болуп калсам экен деп эле кабинетин ачып алып эле мимоза 2 адам алып келсем деле көчөдөн тутуп алып келгенде эле мимозанын алдына алып кире берет элем да, сүйлөп бериңчи деп эле анан берет элем. Миллионуңузду көрсөтүп коюңчу депчи. Ушу продукцияны айтпай эле, лишь бы ушу телефонун көрсөтсө да, менин оюмчу. Ушулар сүйлөсө эле, ошол алып келген адамым контракт түзөт деп эле ушундай ойлочумун да. Анын баардыгы менин мээмде знаниям жоктугунан болчу экен да.
Кийин уже мимозенин сабактарына катыша баштадык. Гүлнар эже бизге ушундай нерселерди айтып, мындай мотивационный нерселерди айтат эле да. Бизди өсүшүбүзгө, өнүшүбүзгө, биз мектепте 11 жылда окубаган нерселерди ушул сетевой маркетингде, сетте үйрөтөт экен да. Ушунчалык ошол жерден мен үйрөндүм. Кантип жашашты, кантип тарбия кылышты балдарды, ата энеге кандай мамиле кылышты, акчаны кантип иштешти, өзүбүздүн А точкабыздын Б точкабызды биздин кандай десем, жетимишке чейин эле өзүм эсептегенди үйрөндүм да. Главныйчы биздин жетимишке чыкканда ушунча саатыбыз, ушунча ошону айтып алып эле мен бир туугандарымачы эмем кетет да, чалган сайынчы. Айтам да, боптур, силер всю жизнь иштедиңер, машинаны алдыңар, үйдү алдыңар, дача алдыңар, дагы деле жашооңор ошого дейм да. Адам баласы мындай душевно бай болбосо, канча байлыгы болбосо деле ал адам өзүн бактылуу сезе албайт да. Хоть чөнтөгүндө бир сом акчасы жок болсо дагы, мээсинде жүрөгү таза болуп, мээсинде ушунчалык идея көп болгондо ошол адам бай адам да. Анан апама чалып, анан ушинтип эме кылып баштадым. Анан успешный стартта уже биринчи күндөн баштап эле мен катыштым да. Мен ушунчалык күттүм да успешный старттычы. Мен ошондо катышсам, мен ошо успешный стартка катышсам, башкача эле бир нерсе боло тургандай эле болуп эле, мен ошону башында эле бардым да, мимози мен катышам деп эле даткага барып, ага жазып, ушинтип эме кылдым. Анан Самат Алмазбековичке да барып, мен 4 адам алып келем, мен анда окуп электим да, мен иши хвастаться кылышым керек да, булардын алдында көрүнүшүм керек да. Мен 4 адам алып келем. Анан мен мынтем, ооба деп эле мен все время, чтобы мени мактаганды жакшы көрөтөм да. Мактап эле, ушу Динара молодец десе эле, мен ушинтип эле эме кылсам, оказывается, ал нерсе мага эчтеке алып келбейт да. Ушу молодец десе эле, мен башкача болуп эле, ооба мен молодецмин дейт элем да, молодец боло турган ишти эле кылбайт элем да өзүчү. Жөн эле ошо күндүк офиске барып эле холодный контакт эле иштейт элем да. Анан ошентип успешный старт башталды бизде. Успешный старт башталгандан баштап мен ушу тетрадь алып, ачып, жазып, менде ушунчалык өзгөрүүлөр болду. Мага сүйлөп аткан адамдардын, ал адам сүйлөп атканда кемчилигин уже мен уже сезе баштадым да. Анан кийин апама дагы айтып баштадым. Апам ушул азыр деле машина минет, мындай жакшы эле жашоодо жашайт да, биз алабыз акча. Кудайга шүгүр десе болот, бирок дагы деле эмтип алып берет да. Силер 4 балаңарды таштап коюп, даяр үйүңөрдү коюп коюп, силер жүрөсүңөр ар жакта, просто так эле эме кылып, балдарың болсо биякта жүрөт, бечаралар ушинтип атат деп эле ушундай эмелерди айтып берет да. А мен айтам, апа дейм, мен азыр балдарыма сказка айтып жанында болбосом дагы, мен ошо балдарымдын келечегин сказкадай кылганы жүрөмүн. Мага 1 жыл время берсеңер, кыламын десем, со канакей миллиондоруң дейт да. Мен зато миллондон да көп нерсени үйрөндүм дейм да. Мен 1 жыл ичинде ушунчалык өзгөрүүлөр болду. Эмесем, вот жакында эле успешный старт немесинен да, сабагынан мен айтып кетсем, таңамал эле сиңдим чалды. Сиңдим чалып эле ыйлап, мен ажырашам болду, мен тириликтен чарчадым, мен өзүмдү жоготуп койдум деп ушундай ыйлайт да. Кайненемди чакырам, кайнатамды чакырам, мен ыйлап мөлтүр булак болуп калган жөн эле. Анан кийин угуп отурам деп эле биринчи угуучу болдум да. Ушунчалык уктум, спокойно уктум, ооба депчи. Анан боптур дедим, сен кеттиң дедим, 2 балаңды алып кеттиң, кайненең кайнатаң чакырдың, шарманда болдуң баарына дедим. Апамды чакырдың дедим, үйгө бардың дедим. Анан ичо дальше дедим. Екатеринбургка дагы келдиң, дальнейший алдыдагы эмесин айтып койдум да, короткий эле сөз мененчи. Келдиң, ичо дальше десем, өзүм үчүн жашайм дейт да. Сен өзүң үчүн жашап, азыр сен өзүң үчүн жашай атпайсыңбы десем, жок дейт. Азыр дедим, билесиңби? Сен дедим, только эле 4 эле жолду көрүп калгансың дедим да. Биз уже успешный старттан кийин адам, биз ушунчалык мен мындай өзгөрдүм десем дагы болот да. Адамдын сүйлөгөндөн баштап ал адамдын оюн уже угуп калат экенсиң да. Анан сен азыр дедим 4 эле жолду билесиң дедим. Сен магазиниңе барып келишти, кайненеңдин үйүнө барышты, үйүңө, анан үйгө жаңжал менен барып келишти. Ошо 4 эле жолуң бар да сен дедим бул жашоодо. Ол 4 жашоодон башка сен эчтеке көрүнбөйт. Мына краска жизнь, жашоонун кандай сонундугун эртең менен турганда шүгүр кылып айтышты, ыраазычылык, өзүңө качан жаздың эле, күйөөңө качан сен ыраазымын деп жаздың эле деп, мен ушул нерселерди мен успешный старттан алган. Буга чейин Айжаркын эже эме кылып, кыздарын камап алып эле бир нерсе айтса, булар эмнени сүйлөшүп атат экен деп эле ушуларга кошулуп алып, аерден угуп калгам. Ошолордун баардыгын айтып, анан
Ошо Мимозе айткан, сабакта айткан сабактардын баардыгын сиңдиме 2 саатта жеткизип коюпмун да, ушундай сүйлөпчү. Анан десем эле күйөөңө сен ыраазычылыгыңды жаз, сен өзүң качан өзүңдү ыраазымын деп айтмайынча, өзүңө мындай кандай десем, өзүң изденмейинче сен эч качан бактылуу боло албайсың. Хоть сен дүйнөнүн бардык жагына бар, сен өзүң душаң спокойно болуп, жүрөгүң спокойно болбосоң, сен эч качан өзүңдү таба албайсың деп мен сөздөрдү айттым да. Сиңдим ыйлап аткан сиңдим, мен ошо сөздөрүмдү айткандан кийинчи ыйлабай жашынака болуп эле коюң, мен магазинге барайын деп ошол күндөн баштап Мимозенин успешный стартына катышты. Азыркы күндө онлайн катышып атат. Кирет, мындай прямой эфирде кире албаса дагы кирет да, кирип көрүп сабактар жазып, анан кечээ биринчи жолу караң дейт, 10 жылдан бери тетрад албапмын дейт, тетрад ручка албапмын дейт да. Тетрад ручка алыптыр, базарга кирип алып, анан план деп жазыптыр дагы, эми баштап атат да, план деп жазыптыр дагы. 1 ай ичинде 60 килограмм арыктайм дегенден башка мээсинен эчтеке сөз чыкпаптыр да. Ушунчалык уктап калган да, жанагы сиңдимдин эмесичи, мээсичи, мындай анда мага сүрөт катарып жөнөтөт да, 1 айдын ичинде 60 килограмм арыктайм, болду, андан башка эчтеке чыкпай атат дейт да. Менде дейт башка нерсенин баардыгы бар экен, акча бар экен, үй бар экен, машина бар экен, дагы мен эмнени мечтать кылайын дейт да. Ошол эле нерсе да. Вот видишь дедим, сен мени уктап калган дедим. Сен даже нормальный адамдарга окшоп мечтать этишти билбейсиң деп мен ушундай эме кылып айтып, мондай кыл деп, анан сабак баштаганда кир, мынакей мына ссылкасын мына менен кирип оку, жаз деп ушул күндөн баштап эме кылып баштадым. Мен бирок бул успешный стартка катышканга чейин менде, конечно, ушундай эме тоскоолдуктар болгон. Тууган уруктун баардыгы уже половинасы менен сүйлөшпөй калдым, уже осознанно болгондон кийин уже чекеден уже кайра өзүм чалып, ушундай тууганыга бар деп уже мен өзүм чала баштадым да. Потому что баардыгы мага тоскоол болуп, сен эмнеге жүрөсүң, сен минтип жүрөсүң, жөн эле жүрөсүң дегенде мен эч ким менен сүйлөшпөй койгом да. Жок деп. Анан кийин азыр сиңдиме ошондой пайдам тийгенден кийин кече жакында эле апам уже уруша баштады да. 1 жыл жүрдүң, эмне кылдыңар, андай кылдыңар, мындай кылдыңар деди эле. Сиңдим айтты да. Зато Динара эжем 1 жыл жүргөн менен өзү ушунчалык өзгөрүптүр. Мурунку Динара, мен действительно мурунку Динара ошол успешный стартка чейинки Мимозенин сабактарын алгычактуу Динара болгом да. Сиңдимди айтат элем да, тез кийимдериңди жыштырып, 2 балаңды алып үйгө баргын. Сен дагы адамсың, сен дагы жашашың керек деп мен ошону эме кылып туруп, өлүңдү, алардын путусунсуң, колусунсуң деп мен ошентет элем да. Сен кызматыңды билбеген деп, эслеменде обучение жок болсо мен ошону айтмакмын да. Каргап шляпага кошуп өлсүн ошол, ошончо кызматын көрбөгөн деп мен кошулуп айтат элем да. Нет, мен наоборот, сен ушундай деп айтканыма күйөөсүнө ошол жерде эле сразу эле смс жазыптыр, ыраазымын депчи. Жазганда күйөөсү отурган магазинде келип, эки бетинен өп эме кылып 30 000 акча таштап кетти дейт, өзүңө колечко алып ал деп дейт күйөөсү. Ошол күндөн баштап күйөөмдү интернетте да чалып алып, Динар же дейт, оказывается мен неправильно эле жашап, өзүм эле кыйнап эле жүрөтмүн да. Оказывается мындай оңой эле экен да жашаш дейт да. Жашаш оңой эле экен, бирок мен дейт только эле магазиндин эме проблемалары менен мен өзүмдү унутуп коюпмун. Эми жаш да, жаш эле да. Ошолга мен ыраазымын. Мен ушунчалык наставниктериме, Гүлнара эжеге, Назира эжеге, Мимозе эжеге, эмедеги эко-чырымдыктагы наставниктериме ыраазымын. Мен ушунчалык информация алып, ушундай азыр адамды карап туруп, ошол адам эмне ойлоп атканын биз сезип турабыз да. Бул адам алат же албайт деп эле мен ушинтип басып келе берем да. Бул адам покупатель или не покупатель деп эле мындай адамдын көзүнөн карап туруп эле уже ал адам тууралуу окуп калат экенсиң да. Оказывается, ошол көз ачыктай эле окуп калат экенбиз да. Ошентип туруп эле азыркы күндө ушундай эме кылабыз да. Анан башында холодный контактка чыкканда кыздар күлө берчү эле, Динара сиз мынтип койсуздар депчи. Психология экен да, бул жашоодочу эң эле биринчи мен оңдошубуз керек экен, өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек экен, жашоого караган, жашоону красочно көргөнүбүздө ошондо жаныбыздагы адамдар дагы ошончолук добрый көрүнөт экен. Жаман эле нерсени көрө берсек, только жаманды көрсөтөт экен да Аллах Тааламчы. Биз только жакшыны сүйлөп, жакшы нерсени көргөнүбүздө гана бизге жакшы нерселер келе берет экен.
Анын бардыгын биз өзүбүз канчалык аракет кылсак дагы өзүбүзгө наставник табып, ошол наставниктин айтканын кылып, ошол наставникти өзүбүз как биздин жашообузду өзгөртүрө турган наставник көргөнүбүздө ошондо гана өзгөрөбүз да. А биз окудум мынакей эчтеке болбоду го десе эчтеке болбойт да, дорогие мои, эчтеке болбойт. Ал үчүн биз өзүбүздө эме болуш керек да, желание, горючий желание болуш керек. Ошол нерсеге биз өзүбүз даяр болушубуз керек. Анан ошондо өзгөрүү болот да. Анан катышып эле просто так кирип туруп катышты эсеп болсок анда эчтеке болбойт. Ошол мурунку жашообуз эле болгондой эле боло берет. Ошол мурунку жетпеген акча дагы деле жетпейт. Ушул эле колесо жизнь, колесо баланса кудуш эле боло берет экен да. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөрткөнүбүздө анан кийин биздин жашообуз красочно болуп кетет экен. Ал үчүн билим алыш керек, өзүбүздү издешибиз керек. Кандай десем, тоскоолдуктар болот. Ошол тоскоолдуктарга просто күлүп эле Кудайга шүгүр деген эле сөз менен, шүгүр деген эле сөз менен гана өтө беришибиз керек да. Ошол баарыңыздарга ыраазымын. Рахмат бүгүнкү күндү, бүгүнкү сабакты мага бергениңизге, мемоз же мага ишенип бергениңизге сизге рахмат. Мени укканыңарга, чыдап укканыңарга баарыңыздарга ыраазымын. Анча мынча катташылып кетсе кечирим сурайм. Молодец. Рахмат. Можно вопрос? Да, вот эми суроолор барбы дейин деп баштадым эле уже, да. Привыкли, да? Конечно. Да. Динара? Вот, Динара, сен холодный контакт алып келатасың да, ошолор сага биринчи эле ой товарың кымбат экен, же болбосо ойлонуп келейин деген ошондой тоскоолдуктар дагы болобу немеңде, контакттарыңда? Ошолор жөнүндө айтып берчи. Кымбат экен дегендер, конечно, болот да. Бирок товарың кымбат экен дегенде биз аларга кандай десем, алардын өзү биз пример менен айтышыбыз керек да. Сен мисалы үчүн больницага ар 6 ай сайын барсаң, сен канча сом акча төлөйсүң, ошол эле мындай возможностьтарды эле плюс минус жагын эле эсептеп берип коюшубуз керек да. Ошол адамгачы кааласаң ал, каалабасаң алба деген эле мындай грубый эмес, биз жакшы сөз менен, жакшы идеялар менен ошол адамды ушул биздин колубузда продукцияны алганга биз өзүбүз кандай десем, ошол адам кантип алганын өзү билбей калат да, если биз правильный информация берсек да. Жок, биз если акчаны ойлоп эле сен ушул продукцияны алышың керек, сен мынтишиң керек деп эле биз берсек, ал адам кайра бизге экинчи жолу келбейт да. Ал үчүн ал адам бизде ушунчалык ишеним болуш үчүн ал адам менен биз жакын болушубуз керек. Ол адам менен как будто биз всю жизнь тааныштай болуп, ошол адам менен сүйлөшүп, ошол адам бизге ишенгенде, ол адам хоть 100 000 айтсак да, ол адам бизден алат да продукциянычы, если биз правильная информация берсек. Анан жок, эптеп-септеп эле ушу лишь бы ушу 150 пакетти жаксын десек, ал адам 150 пакетин алат да, ошол бойдон келбейт да. Ошол мен акыркы эмемде, методдо мен просто ошол возможностун айтам, өзүнүн ден соолугуңуз, если мону ичсеңиз мондай болот, мындай болот. Өзү үнүңүз чыкпайт да. Динар телефонуңа жакын болушуң керек экен дейм. Жакшы угулбай. Мен угулбайт ал. Болду, угулбай калды Динара эже. Ай, сонун сөздөр сүйлөдүм. Вот именно. Амен. Түсүнө Толук кетен көрпөйм. Суроо берейин дегем, Динара. Молодец, батан бир аябай сонун сөздөрдү айттың. Еще сен азыр холодный контакт менен иштейм деп атасың го. Ошол холодный контакт менен иштеп атканыңда биринчи кантип холодный контактты кандай кылып теплый контактка айландырып алып, анан тиминди сунуштайсыңбы же холодный контакт менен барып таанышып туруп эле тимини сунуштайсың? Жок, мен Телефон жакыныраак алыңыз. эми угулат ал? Эми угулду. Эми угулду.
холодный контакт менен чыкканда биз чыгабыз дагы ошол адамга барып эле кандайсыз жакшысызбы деп эле ушундай биз ал адамды көрүп ошол адам менен сүйлөшүп атканда ошол адам менен как будто всю жизнь тааныштай болушуң керек да. Ошол адам биздин көзүбүздү күлүп турган көзүбүздү көргөндө ал адам мындай кээ бирки адамдар болгондо биз экөөбүз таанышпызбы, биз экөөбүз каердедир көрүшкөнбүзбү, как будто сен менен всю жизнь сүйлөшкөндөй бир жерде чай ичип отургандай сүйлөп атасың деп сөз. Эми тааныш болобуз да деп туруп эле ал адамдын контагын аламын, телефон номерин аламын. Сразу эле кээ бирки адамдарга мындай проблема көрүп, ошол адамда проблемасы болуп, же бир жеринде псориаз болуп, же витилигасын көрсөм, мен ошол адамга ошол моментте эле көрсөтөм да, менчи. Мынакей бизде ушундай результаттар бар деп телефонумдан алып туруп эле ошолорду көрсөтөм. Ал адам контакттарын алам дагы, келип туруп эле ошол эле күнү жазбайм да ал адамга. Бир эки күн өткөндөн кийин эже кандайсыз, помните мен ушул жерден сиздин контагыңызды алдым эле деп ошондо мен кээ биркилер алат дагы, телефонун алат да 100 неме таштап коет да, информацияларды ал адам көрбөйт да, даже ачпай удалить этип коет. Бирден экиден информация таштап ошол адам менен жакындан тааныш болуп, анан уже полный информация берип, ал адам мага 100% эмес, эми 80% ишенгенде анан мен уже айтып баштайм киминди. Ошол эле да. Мен угулуп атамбы силерге? Угулуп атасыз. Ушул метод менен эле иштеп жүрдүм. Мурун мындай эми обучениядан кийин кичине айтканда, мурун болсочу мурун окуй элегимдечи. Холодный контактта иштегенде барат элем да. Эй, чорнотимди билесиңерби, аласыңарбы деп эле алигилер чочуп берет элем да. Аркасынан алып кууп элем жөн элечи. Номер телефонун берип, анан болсо жана экскаватор бар го, экскаватордон неме кылып элек, ол жерден адам кете албайт да эч жаккачы. Анан ошол жерден алып эле, эже кандайсыз, тиминди уктуруңуз эле ишин. Экскаватор жерге түшчөктүр, мен айтып өтүшүм керек да жанагы адамгачы информациянычы. Ошол менен да иштеп жүрдүк да бизчи. Азыр эме кылсам смешно да, бирок успешный стартта бизде адамдар менен кантип иштешти, холодный контакт менен кантип иштешти баарын үйрөттү да. Азыр эми Кудай кааласа Екатеринбургка барып офис ачып иштеймин. Коркпой эле барып туруп эле майда Кудай кааласа келем да, сразу эле офис издеп, офис ачып ошол жакта чоң лидерлерди өстүрөм деген үмүт менен, ниет менен мен кетип атам Екатеринбургка Кудай кааласа. Ошол жака барасыңар, Аллах таалам насип кылса баарыңыздар. Динара лидерлигине барып буйруса барабыз. Ооба. Ошол баардыгы суроолоруңуздар. Динара Молодец, Динара. Молодец, Динара. Рахматсың. Ойлонуп келейин, маслатташып келейин деген адамдарга кандай дейсиңер? Ойлонуп келейин, маслатташып келейин дегендерге, конечно же, биз мисалы үчүн офиске келгенде адамдын башкача ощущение болуп келет да, ал адамчы бизден угат дагы, башкача ощущение менен ооба ичишим керек экен деп 100% менен ишенип келет да. Анан үйүнө баргандан кийин нарактан апасы чыгат, бияктан эри чыгат, алар сени алдайт, бул лохотрон деген эмелер чыгат да, каршылыктар чыгат да. Ал адамдаргачы эмне ишенесиң, алар сенин лишь бы акчаң алыш керек, алар шарлатандар дейт, ушундай эмелер менен кетишет да. Анан ошол бойдон телефон. Уверенно жөнөтөбүз да. Болду, уже контракт түзөт, бул адам болду деп ал адамга место даярдап алабыз да. Анан эле жанагы адамыбыз жок. Анан жок болгондон кийин үйүнө баргандан кийин көз айтат, эри айтып, ушинтип тоскоолдуктар болот да. Кийин ошол адамга биз дагы бир жолу офиске чакырып, же бир жерде жолугуп, ал адамдын өзүнө биз түшүндүрүп беришибиз керек да. Мисалдар менен көп учурда мисал менен айтсак ошол адам ишенет да. Анан айта берсин деп туруп ошол бойдон ал адам менен сүйлөшпөй, ал адамга информация бербесек, ошол адам кетет дагы кимдир бирөөдөн, башка бирөөдөн тимин алат, же башка мечитке барып тимин алышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз дайым бир сабыр кылып, спокойно ошол информацияны, ошол адам ишене турган информацияга айтып эле биз туура ушул тиминден жакшы болом деп ал адам келет да.
хоть 1000 адам ага каршы болсо дагы ошол адамдын биз жүрөгүнө кирип же оюна түшүп калсак, ал адам кайра келет. Эле сурооңузга Гүлсем эже. Рахмат, аябай сонун сабак өттүң. Каалаган нерселерибизди бердиң. Жүрөгүбүздү толуктадың. Пожалуйста. Көп полезный информацияларды алдык, Кудайга шүгүр. Вообще зал эмебиз, классыбыз, кабинетибиз толо боюнча эле отурабыз. Рахмат, алтындай болгон убактыңарды кетирип, ушул обученияга кирип, катышып, маалымат укканча, сабак угуп, дагы болсо билим чөйчөңөрдү толтуруп, дагы болсо бир жакшылыктын жарчысы болууга үмүт кылып, дагы бир жаңы нерсе үйрөнөйүн деп да бүгүнкү күндө билимге катуу акцент коюлуп, билим алууга, ушул психологияны өстүрүүгө, мамилелерди түздөөгө болгон билимдердин көбөйүп, именно ошону издеп окуган адамдар көп болуп атат. Ошого аракет кылып атканыңарга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Малатсы. Билектин күчү бирди жыгат, билимдин күчү миңди жыгат дегендей, азыр билимдүүнүн заманы келди, бирок дипломированный эмес, кайсы бир кесиптин ээси эмес, жогорку билимдүү дипломдордун канчасы жатат. Ошон үчүн окуп мударрис боло элең, эмне окуп каяка директор болот элең деген сөздөр дагы көп чыккан. Но бүгүнкү күндө туура кесиптин ээси болуу, туура билимди алуу, мезгилдин талабына ылайыктуу, талапка туура келген билимдерди алган адам самый модный адамдар. Мен куттуктайм силердин модный адамдар болушуңар менен. Ал эми Динарага болсо чындап чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Азаматсың Динара. Жана айтып өткөнүмдөй, Динараны как Екатеринбургдан келгенден кийин, мен муну даже жолука киргенден кийин көргөнмүн. Екатеринбургдан келген кыз да деп көрсөттү Гүлнар эже. Ошондон баштап эле Динараны көрүп деп карап баштадым. Анан эле келе бердим, мага күлө берди. Анан кайтана ты недоросшая ребенок. Кичинекей эле балада экен, барынча экен депчи. Бизде возраст болот да, психологический возраст болот да. Психологический возраст жана айтып коет го, адамдын паспорттагы возрасты, биологический возрасты, анан психологический возрасты деп коет да. Биологический возрасты бул организмге жасаган мамиледен улам, тоже биологический возрастты билиш үчүн тоже таразалар бар, ушу таразага түшкөндө паспорттагы возраст канча, биологический возраст канча, адам организмибизге жасаган мамилеге жараша возраст канча жаш берилет. Это биологический возраст. Анан ой жүгүртүүсүнө жараша психологический возраст берилет да. Психологический детский возраст экен деп мен ушундай нерселерди көп көргөндүгүм үчүн анан өзү 2014-жылдан бери менде ушул идея бар. Аллахыма шүгүр, идеялар ишке ашып келе жатат. Буюрса жакында уже женский клубубуз дагы ишке ашып баштайт. Успешный старт боюнча мынакей биринчи бүтүрүүчүлөрүбүз эртең дипломдорду алышат, тренерлер уже сабактарды өтүп башташат. Потихонечку биздин клубдун тренерлери ушинтип өсүп чыгат, координаторлору, тренерлери да. Ошондой эле жашоого уже психологически взрослый караган, ошондой эле окружениесине психологически взрослый отношение жасаган адамдарды өз ичинде көп түрткү болобуз, себепкер болобуз деп ишенем. Не только акча табуу эле эмес, не только үй, машина или саякат эмес, успех в обоих мирах дейт. Эки дүйнө бактылуулугу үчүн өтө көп да, мына 13 жылдан бери эл менен иштешкенге, элдин арасынан айрыкча ушу биздин аялдардын арасынан кыйналгандарды көрүп, көп ушу психологический детский возрасттагыларды көрүп келип туруп, ушундай сабактарды өтөм деп ниет кылып жүрүп, Аллахыма шүгүр, мынакей почти 3 жылдан бери эле мындай сабактарды өтүп жүргөм. Азыр уже системага салып баштадым. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Силердин жардамыңар менен, Аллахтын колдоосу менен, Envor компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен биз көптөгөн
психологиялык жактан жабыркаган, кимге барып арызын айтышын билбеген, каяктан өзүнүн табышын билбеген, кичине бир кичине бир эле жакшы же жаман сөз кылса же көбөйүп кеткен же чөгүп кеткен адамдардын санын азайтып, ошолор bilen осознанно дүйнөнү карашына себепкер болобуз деп ишенем. Баарыңыздарга алтындай болгон убакыт кетирип, сабакка кирип, угуп, колдоп, коштоп отурганыңар үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңарга чоң рахмат. Буюрса стартуем жаңылыктуу группалардан күткүлө. Сток ачылгандан баштап уже заказдарыңарды берип баштасаңар болот. Точно бар нерсени. Буюрса продукциялар келгенде еще ошондой эле апрелдин аягында биздин Алина линиясынын косметикалык каражаттары дагы келип баштайт. Классно. Биз күткөндөн дагы сонун нерселер күтүп атат. Себеби бизге Аллахым биздин аракетибизге, ниетибизге, дуаларыбызга, бири-бирибизге болгон, Аллахка болгон, жакшы жашоого болгон ишенимибизге, эң башкысы Кудайга болгон ишенимибизди жоготпогондугубуз үчүн бизге ушундай сонун нерселерди берип атат. Аллахым ошол нерселерди силер менен бирге көргөнгө насип этсин. Баарыңарга кушубак кеч калайм, жакшы эс алгыла, уктагыла, уктабай койбогула. Кудай түндү бизге укташ үчүн берген. Элиза, бир нерсе айтайын деп атасыңбы? Мимузже мен азыр айтпасам бир 2 минутталык сөзүм бар да, кечиресиздер. Жарылып укта албайм бүгүнчү. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга кандайсыздар? Кубан кечиңиздер менен. Мен Элиза Асанбаева, азыркы учурда Enwork International компаниясында advisor статусундамын. Бул мен Zoom'да 2-нчи жолу сүйлөп атканым болот. Анан мен биринчи Zoom'га киргенимде, анда мен успешный стартка кошулган эмес болчу, мындай. Успешный старт башталып элек болчу да. Успешный старттан кийинки результатым азыр бул жакта 40ка жакын адам отурабы, мындай. Аябай эркин, да, спокойный. Мындай сонун неме болуп атат да, как сонун да. Ошону силер менен бөлүшүп кетким келип атат. Бул успешный стартта Аллахым ыраазы болсун баарыңыздарга. Жаман сүйүндүм. Мен бул успешный стартка чекти деле силерди аябай урматтачумун. Жашыңарды, билимиңерди, илимиңерди адеп баскан турганыңарды. Бул успешный стартка киргенден кийин дагы деле мен силерди баркыңарды түшүндүм да, кандай мындай сонун адамдар менен чогуу жүргөнүмдү түшүндүм да. Мындай жаман жыргайм. Ошо Enwork компаниясына келип калганда, ошо сертификат беребизге дагы Аллах ыраазы болсун. Мен айткым келгени, бул жакта азыр суроо болду, жооп болду, Динара эжем айтып өттү, бүт баарына. Ошол Мимоза Маткаримова эжебиз дагы Алмазбек Абдусамат Алмазбекович агабызга чоң терең ыраазычылыгымды айтамын. Анткени өтө чоң мүмкүнчүлүк болду. Жөн гана жумуш боюнча, бул Enwork сет боюнча гана эмес, негизги биз адамдык сапатыбызды түшүндүм да менчи лично. Баардыгы ушу бул жакта группадагылар бүт баардык бул жакта отургандар деле түшүндү деп ойлойм. Түшүнгөн үчүн деле бул жакта отурабыз да азырчы. Анан аябай ыраазымын да, бул жакта ушундай нерсени түшүндүм мен. Мурда жолго кирдим, альхамдулиллах деп жүргөн турганым жакшы болчу. Но Мимозже сизге аябай рахмат айтам, аябай ыраазычылык айтам. Ушунчалык мындай шүгүрдү билбейчү экенмин, шүгүр деп кое берет экен. Мындай от души шүгүр кылып монтип, жаратылышка мындай эми карадым да, жаратылышка мындай көзүмдү ачып, жаратылышты карадым да, Аллах таалам кандай кудуреттүү, Аллах таалам кандай гана бизди сүйөрүнү ушу сүйүктүү пендеси Мимозже аркылуу мага билдирди да. Аябай кубанычтамын да. Мен айлама чөйрөмдөчү мындайча айтканда, булбулду ээрчисең гүлгө алып барат, карганы ээрчисең мусорго алып барат дегендей да. Айлана чөйрөмө ушунчалык Аллах таалама ыраазычылык кыламын. Жаман сүйүнөм, ушуну айткым келет да. Баардыгыңыздарды успешный стартка чакырамын. 2-нчи потокдо деле окуп атам. Күндө окуй берем, күндө карай берем. Токтотуп алып деле наапшып, музыка угуш вообще жок. Андасында китепти деле даже ошо роликтерди угуп эле, анан китеп окуганда кечинде же эртең менен эле убакыт болот да, кичине эле убакыт. Жашоом ушундай сонун режимге түштү да. Айланамдагы адамдар тазаланган вообще айтпагыла. Жети областтан эле адамдар, тааныштарым мына болчу. Азыр эң негизги адамдарым бар. Мен А чекитимде турган болчу экенмин да, 22 жылчы. Б чекитимди таптым да. Б чекитке карап азыр аракетибиз болуп атат да. Эң негизгиси жашоодогу биз эмне үчүн жаралганыбыз, кандай максатта жаралганыбыз, биздин максатыбыз эмне?
биз максат кылып ошол боюнан кетиш эмес, ошол максатка ушундай туура жол менен, сабыр менен жетишти үйрөнүп атабыз да. Мен аябай ыраазымын. Баарыңыздарга бейпил түн. Рахмат чоң мени укканыңыздарга. Тагын бир жолу баарыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Кудайым буюрса көптөгөн ийгиликтерди чогуу багымтууну Аллах таалам насип кылсын. Ошо. Успешный старт десе эле кыжалат болуп атасыңарбы? Кудай буюрса, эртең диплом алышкандан кийин уже буларга как положено график кылабыз. В неделю 3 раза, 2 или 3 раза эртең айтабыз, дагы группага жазабыз. В неделю 2 или 3 раза график менен, дежурство менен группага информация беришип, группада жооп берип, ошондой эле Zoom'дан сабактарды өтүп турушат. Не деп коет? Кара казанга көп жакындаба, карасы жугуп калат дейт го. Ал эми ийгиликтүү адамга жакындасаңар, ийгилиги жугат дейт. Билимдүү адамга жакындасаңар, билими жугат. Акча түгөнөт, байлык түгөнүшү мүмкүн, бирок именно билим дегенди түгөнбөйт. Акчаңды бирөө уурдап алышы мүмкүн, бирок билимиңди бирөө уурдай албайт. Сен үчүн кийимиңди бирөө жуушу мүмкүн, сен үчүн бирөө тамак жасашы мүмкүн, сен үчүн сенин балаңды бирөө багып бериши мүмкүн, бирок сен үчүн эч ким билим алып бере албайт. Ошондуктан мен өтө сыйлайм именно билимге умтулган адамдарды. Баарыңарга куш бейпил түн каалайм. Эме күткүлө, группадан маалымат күткүлө, группага информация беребиз. Возможно, еще группадагы сүйлөшүп, анан кийин успешный старттагы первый потоктун бүтүрүүчүлөрү менен сүйлөшүп туруп, анан кийин силерге толук маалыматтарын беребиз. Баарыңарга бейпил түн, жакшы эс алгыла, Аллахка аманатпыз, аман эсен өтө менен жарык дүйнөнү көргөнгө Кудайым насип этсин. Всем пока-пока.